الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын кыямат күнүндө бейиштик болуп калуусуна себепкер болуп турган амалдардын, ибадаттардын катарын толуктамакчыбыз. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул айтылып жаткан хадистер кыямат күнүндө биздин бейиштик болуп калуубузга, тозоктон кутулуп, Аллах Тааланы ыраазы кылып, биздин бейиштик болуп калуубузга себепкер боло турган болсо, жана ошондой эле дагы мына ушул айтылган хадистер биздин жашообузга бир аз болсо дагы таасир берген болсо, бир аз болсо дагы биздин туугандар болгон мамилебизди оңдогон болсо, биздин кошуна болгон мамилебизди, биздин ата энеге кылган мамилебизди, биздин коомчулукта болгон ынтымагыбызды сактап калуусуна бир аз болсо дагы түрткү болуп кала турган болсо, жана ошондой да урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул айтылган хадистер мына ушул жерде эле калып кетпестен, биз ушул хадиске өзүбүз амал кылып, жана башка бир туугандарыбызга дагы даават кылып жеткире турган болсок, мына ушул нерсенин соогуна биз дагы илешип кала турган болсок, биз үчүн эң чоң жеңиш жана ийгилик болгон болор эле. Бүгүн дагы сиз менен кыскача токтолуп кетүүчү темабыз бул Аллах Тааладан коркуп ыйлоонун фазилеттүүлүгү тууралуу келген кээ бирки аяттарга жана хадистерге токтолуп өтмөкчүбүз. Албетте, бул Аллах Тааладан коркуп ыйлоонун фазилети аябай улуу. Бул тууралуу көптөгөн хадистер жана бир нече аяттар бар. Мына ушулардын кээ бирлерин гана айта кете турган болсок, Ан Аби Хурайра радияллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Абу Хурайра, анан Аллахтан разы болсун, айтат: Аллах нети саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах Тааладан коркуп ыйлаган киши качан желинден чыккан сүт кайра желинге кирип кетмейинче ал адам дозокко кирбейт дейт. Аллах Тааладан коркуп ыйлаган киши бул дозокко эч качан кирбейт деген маани. Бул адам дозокту көрбөйт деген маани. Жана ошондой эле вала ястами'у губарун фи сабилиллахи ва духану жаханнам. Аллах жолунда жуккан чаң менен, Аллах жолунда болгон кир менен, Аллах жолунда терлеген тер менен бул дозоктун түтүнү менен, дозоктун оту менен экөө эч качан бирикпейт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи чыгарган хадисинде бизге кабар берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааладан коркуп ыйлоонун фазилеттүүлүгү бул биздин кыямат күнүндө дозоктон кутулуп бейишке кирип калуубузга өтө чоң себепкер болор экен. Жана ошондой эле дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир хадистеринде айтат: Саб'атун зиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху. Аллах Таала кыямат күнүндө эч кандай көлөкө болбогон күндө дейт. Кыямат күнү ушундай оор күн болот. Аллах Таала күндү инсандарга бир карыш жакын алып келип коет. Мына ушул күндүн ысыктыгынан ар бир адам өзүнүн күнөөсүнө жараша, кылган күнөөлөрүнө жараша өзүнүн терине тердеп көмүлөт. Мына ушундай ысык болгон күндө Аллах Таала 7 түрдүү адамды өзүнүн көлөкөсүнө алат дейт. Өзү аларга салкындатып берет ошол күндү дейт. Алардын бирөөсү рожулун закараллаха халиян фафаудат айнаху. Бир киши жалгыз отуруп, Аллах Тааланы эстеп, Аллах Тааладан коркуп ыйлаган болсо дейт. Мына ушул кишини Аллах Таала кыямат күнүндө өзүнүн көлөкөсүнө алат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнөдө эле күн ысып кеткен болсо, күн кайнап кеткен болсо, көлөкө издеп калабыз. Дарактын көлөкөсүнө, же дубалдын көлөкөсүнө, же бир муздаткычтарды иштетип өзүбүздү салкындатып, көлөкөлөп жан сактап калабыз. Ал эми кыямат күнү бул башкача күн болот. Кыямат күнүн башталган кезде Аллах Таала бул дүйнөнүн мизабын өзгөртөт. Бул дүйнөдөгү бардык нерселерди Аллах Таала быт жытын чыгарып, теп-тегиз кылып коет. Эч кандай көлөкө болбойт. Мына ошондой көлөкө издеген күндө Аллах Тааладан коркуп көзүнөн жаш чыгарган кишини Аллах Таала өзүнүн көлөкөсүнө алат дейт. Башка бир хадистеринде лейса шайна хабба илаллахи таала мин катратайни. Аллах Таалага 2 тамчы дейт, аябай сүйкүмдүү дейт. Аллах Таала 2 тамчыны жакшы көрөт дейт. Биринчиси котратун думуин мин хашиятиллахи. Аллах Тааладан
қорқып ыйлаган көз жаштын тамчысы дейт. Экинчиси Аллах жолунда чыккан кандын тамчысын Аллах Тааланы жакшы көрөт дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар башка бир хадистеринде эле айнани ла тамассахуман нар, эки көз бар, ал ого кыямат күнүндө эч качан тозок отун көрбөйт дейт. Булардын бирөөсүнө айнун бакат мин хошиятилла, Аллах Тааладан коркуп ыйлаган көз дейт. Экинчиси мусулмандарды коргоп, мусулмандардын жерин коргоп, мусулмандардын динин коргоп, мусулмандардын чегарасын кайтарып уктабаган көз кыямат күнүндө бул тозокту көрбөйт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Эми бул Аллах Тааладан коркуп ыйлаган көз жаш боюнча келген хадистер аябай көп. Бизге эң үлгүбүз болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көз чаптып көрө турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бул тарабына кандай үлгү болуп берди эле? Мына ушул тууралуу бир аз токтоло турган болсок, Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндөрдүн түнүндө туруп, дарат алып, намаз окуй баштады. Намаз окуп баштаган кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык катуу ыйлады, ыйлагандан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары суу болуп, көкөрөктөрү дагы суу болуп кетти дейт. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы токтобой ыйлады эле, жер дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз жашынан ушундай суу болуп чыкты дейт. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан Билал радиаллаху анху Багдат казан айтканга чейин ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйлай берди дейт. Билал радиаллаху анху Багдат казан айтканы келген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрүп калып не деди? Я Расулаллах, табики قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Аллах ниетси, Аллах Таала сенин өткөн күнөөңдү дагы келер чактагы күнөөңдү дагы кечирген го. Сен ушундай кылган болсо да сен ыйлайсыңбы деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деди. Афала акун абдан шукуран. Мен Аллах Таалага шүкүр кылып чыккендерден болбоймунбу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Билал радиаллаху анхуга жооп берди. Жана ошондой эле дагы Абдуллах ибн Шахир деген сахаба айтат. آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга күндөрдүн бир күнүндө бардым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай курсагы титиреп, ушундай Пайгамбар саллаллаху кыңышылап, ыйлап намаз окуп жатыптыр дейт. Кандай эле жана казандагы суу кайнап, быркыраган сыяктуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курсактары титиреп, ушундай быркырап, ыйлап намаз окуп жатыптыр дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткөн дагы келер чакта күнөөлөрдү кечирген болсо, мына ушундай абалда ыйлап аткан болсо, биздин абалыбыз кайсын даражада? Мына ушундай өткөн дагы келер чактагы дагы күнөөлөрдү кечирген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай ыйлап аткан болсо, урматтуу мусулман тууганым, сиз менен биздин абалыбыз кандай болду? Биз кайсы кылган сооп иштерибизге көп күлүп, аз ыйлап атабыз. Жада калса ыйлабай жатабыз. Урматтуу мусулман тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бизге мындай деп кабар берет. Башка пайгамбарлар, Давуд алейхиссалам, Яхия алейхиссалам, Нух алейхиссаламдар, Ибрахим алейхиссаламдар да булар дагы Аллах Тааладан коркуп, аябай көп ыйлашат эле дейт. Насрук деген табиин айтат, мен Айша энебизге төмөндө аят окуп бердим дейт. Таман Аллаху алейна ва вaqa'ana адаб as-самум. Кыямат күнүндө бейишелер бейиши кирген кезде, мына ушинтип бири-бири менен сүйлөшүп, мына ушундай айтышат. Аллах Таала бизди тозоктун азабынан сактап, бизге мына ушул бейишти неамат кылып берди деп, мына ушул аят эскерип отурушат деген аят менен Айша энебиз окуп берген кезде, Айша энебиз бакат дейт. Айша энебиз ыйлап жиберди дейт. Вaqalat жана Робби манни алия ва кини адаб as-самум. Роббум мага бейишини бергениң жана мени тозоктун азабынан сактагын деп Айша энебиз ыйлап дуа кылды дейт. Биз дагы Куран аяттары эскерилген кезде биз дагы Аллах Тааладан дуа кылып сурашыбыз керек. Биздин жүрөгүбүз бир аз болсо дагы титиреш керек. Бир аз болсо дагы коркуш керек. Эми урматтуу мусулман тууганым, бул сахабалардын жашоолорунда мындай күндөр, мындай ыйлашты аларга жөнөкөй эле адат болгон. Алардын Аллах Таалага болгон таанымы, алардын Куранга болгон тафаккуру, алардын акыреттен болгон коркусу, алардын өлүмдүгө эскерүүсүнөн, алардын дүнүйөдөн алыс болгонуна себептен алар мына ушундай Аллах Тааланын аяттары эскерген кезде алардын көзүнөн жаш чыккан. Аллах Таала Куран Каримде мактаган эле вайда турят алейхим аяту задату иманам. Аларга Аллах Таала аят окула турган болсо, алардын имандары көтөрүлөт дейт. Жана ошондой эле
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Егер Аллахтан ескерілген болса, алардың жүректері қорқады дейді. Эми, урматтуу досторум, туган биз канткенде Аллахтан коркуп ыйлай алабыз дегенде, анын бир нече жолдору бар. Биринчиси, Аллахтан көп дуа кылып сураштык. Албетте бул ыйлаштагы, Аллахтан коркуп көздөн жаш чыгарыштагы Аллахтан берген рызык болуп эсептелинет. Аллахтан кимге таатык берген болсо, мына ошол адамдын көзүнөн жаш чыгат. Ошон үчүн биз Аллахтан көп дуа кылып сурашыбыз керек. Аллах Таала менин жүрөгүмдү жийиткиниң, менин жүрөгүмдү тазарткының, мени өзүңдөн коркуп ыйлаучулардын катарына кылгының деп бизди көп дуа кылып сурашыбыз керек. Андан кийин экинчиси бул илим. Илим үйрөнүштүк. Илим дегенден максат биринчи Аллах Тааланы тааныштык, Аллах Тааланын ысын сыпаттарын үйрөнүштүк. Аллах Таала биздин өзүнүн кандай зат экендиги тууралуу Кур'ан китебинде бизге ысымдары менен, сыпаттары менен бизге өзүн тааныткан. Мисалы үчүн Аллах Таала Малик болгон зат. Аллах Таала чыныгы падыша болгон зат. Бул дүйнө жана акыреттин падышасы. Бул дүйнө жана акыреттин өкүмдарлыгы Аллах Тааланын өзүнө таандык. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай: "Лаху мулкус самавати вал ард, юхи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин кадир." Аллах Таалага бардык асман жерлердин мүлкү таандык. Аллах Таала каалаган өлтүрөт, каалаган тирилтет. Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү дейт. Демек, урматтуу достор, тууганым, Аллах Тааланын чыныгы падышалык, чыныгы мүлк ээси экенин эскериш керек. Жана ошондой Аллах Таала кыямат күнүнүн падышасы. Кыямат күнү барган кезде жер бетинде кандай падышалар болгон болсо, алардын эч кимисине Аллах Тааланын падышалыгын астынан жаба албай калат. Кыямат күнүндө эч ким Аллах Тааланын уруксатысыз бир да сөз сүйлөй албайт. Ордодан бир дагы адамды жыла албайт. Чыныгы падыша бул ким? Аллах Таала экенин таанып билип, Аллах Тааланын өзүнөн коркуштук керек. Биз бүгүнкү күндө бул дүйнөнүн падышаларын биле турган болсок, бул дүйнөдө ошол чоң мамлекеттердин президенттери жөнүндө уга турган болсок, мына ошол сиз үйүңүзгө келет экен, мына ошол мындай приказ бериптир, ошо качыкса мындай кылат экен деп турган болсок, биз аны эмне кылабыз? Аларды канчалык билген сайын ошондо корко беребиз да. Мына ошол сыяктуу дагы биз Аллах Тааланы канчалык терең тааныган сайын, биз Аллах Тааланы дагы көбүрөөк коркуп, Аллах Таалага жолугууну дагы көбүрөөк эңсейбиз. Мына ошол сыяктуу Аллах Тааланын Малик, Аллах Таала Азим, Ал-Латиф, Ар-Рахим, Аш-Шакур, Аль-Карим деген ысымдарды биз кылыш керек. Аллах Тааланын бардык ысымдарын үйрөнүп, Аллах Тааланы тааный турган болсок, мына ошондо биздин көзүбүзгө жаш керек. Мына ошондо биз Аллах Тааландан корко баштайбыз. Андан кийинки дагы жолу бул Куранга тадаббур кылыштык. Куранга амал кылыштык. Курандагы аяттарды биз өзүбүздүн жашообузга татбик кылыштыгыбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Куран окугандар көп, алхамдулилlah. Куран жаттагандар көп, алхамдулилlah. Куран биз каалагандай басылып чыгып атат. Каалаган басмабызды издеп таап атабыз. Каалаган жерден Куран жатталып атат. Куран халкалары көп. Бирок Куранга тадаббур кылгандар, Куранга амал кылгандар өтө аз. Түшүрүлгөн максат бул Куранга тадаббур кылып, амал кылыштык. Бизден мурунку сахабалардын жана табийиндердин, башка алымдардын тутунган жолу бул Куранга тадаббур кылыштык, Куранга амал кылыштык болчу. Ким? Хасан Басри рахимахуллах айтат: "Назарал Курана ли ютадаббар ва ю'амала бихи фаттахуду тилавату амалан." Куран бул ага тадаббур кылыштык үчүн, ага амал кылыштык үчүн түшүрүлгөн дейт. Бирок адамдардын көпчүлүгү Куран окуштук деле, аны амал кылуу деп түшүнүп алышкан дейт да. Демек, урматтуу достор, Куранга тадаббур кылыштык. Кандай болот дегенде, мунун бир нече жолдору бар. Анын биринен экинчи жолун эскере турган болсом, биринчиси бул Куран аяттарына өзүңүздү салыштырып көрүңүз. Куран аятта момундардын сыпаты эскерилген болсо, же тозок элдердин сыпаттары эскерилген болсо, сиз өзүңүздү салыштырып көрүңүз. Менде ошол момундардын сыпаты барбы деп. Мисалы үчүн, Аллах Таала момундардын сыпатын айтат: "Қалилан минал лайли ма яхжаун ва бил асхари хум ястагфирун." Ал момундар бейшелери, алар түндөдөр туруп тахажжуд намаз окушат. Эртең менен Роббуларын истихфар айтышат дейт. Алар намаздарын окушат, зекеттерин беришет, арамдан тыйылышат, адал гана иш кылышат деп ушинтип момундардын бейшелердин сыпаттарын эскерилген кезде сиз өзүңүздү салыштырыңыз. Менде ошол сыпаттар барбы деп. Жана ошондой эле дагы тозок элдердин сыпаттары эскерилген кезде алар Аллах Тааланын аяттарына ишенишпейт, пайгамбарга ээрчишпейт, кыямат күнүн жалганга чыгарышат, акырет күнүнө ыйман келтиришпейт.
Құранға иман келтірішпейді бұлар тозақ иелері сыпаттарынан. Жана ошондой эле чоң күнөөкөрлөр сыпаттарынан бұлар намаздарынан бекем болушпайт, зынадан тыйылышпайт, процентке акча жешет, не аялдар болсо аврат жерин жабышпайт. Мына ушундай чоң күнөөлөрдөн тыйылбагандар тозак иелеринин сыпаттарын эскерген кезде сиз өзүңүз ошол нерсеге салыштырып көрүңүз. Ошол нерсе ой жүгүртүңүз. Мына ушул нерсени сиз Куранга тадаббур кылган болосуз. Жана ошондой эле Куранга тадаббур кылган жолдорунан бул Куранга амал кылыштык. Эгерде Куранда Аллах Таала эскерген болсо, чындыгында момундар ийгиликке жетти деп атат. Момундар кимдер деген биринчи сыпаты экен? Аллах Таалага иман келтиргендер. Ахирет күнүнө иман келтиргендер. Алар намазын хошият, корку менен окушат дегенде сиз өзүңүздү ушул аятка салыштырып, демек мен да намазымды корку менен окушум керек дегенде өзүңүзгө жыйынтык чыгарышыңыз керек. Татбик кылышыңыз керек жашооңузга. Алар ар кандай жаман сөздөрдөн, ар кандай маанисиз сөздөрдөн жүз жүрүшөт дейт. Сиз дагы маанисиз сөздөрдөн жүз жүрүшүңүз керек. Куранга татбик амал кылам деген болсоңуз, тадаббур кылам деген болсоңуз, ар кандай музыкадан же ушактан, гыйбаттан бирөөнү жамандоо деп сиз өзүңүздү ары кылышыңыз керек. Жана ошондо Алла Таала алар закаттерин берүүчүлөр. Сиз дагы өзүңүздүн садака болсун, же мал мүлкүңүздүн закатына бир жолу карап болушуңуз керек. Алар өздөрүнүн уяттуу жерлерин, намыстарын сакташат. Алар бир гана өздөрүнүн аялдарына же болбосо өздөрүнүн күңдөрүнө гана жакындашат дейт. Бир Алла Таала адам кылып берген жерге гана барышат, зынага барышпайт дейт. Ким ошол Алла Таала адам кылып берген дагы башка нерсеге ашып кете турган болсо, өзүнүн аялына же күңдөрүнө дагы башка бирөөгө ашып, зына жолго бара турган болсо, мына ошолор Алла Тааланын чегинен чыккандар дейт. Сиз мына ушуларды эскерген кезде сиз өзүңүздү ушул аятка салыштырып көрүңүз. Өзүңүздүн көзүңүздү сактап атасызбы? Өзүңүздүн намысыңызды сактап атасызбы? Эркектерге дагы, аялдарга дагы тиешелүү. Алла Таала аят улап дейт: алар өздөрү аманат күтүргөн болсо аманатка бекем болушат. Жана өзүнүн убадаларына бекем турушат дейт. Сиз аманатка бекем туруп атасызбы? Аманат деген бул бир эле сизге берилген аманат эмес, балким сизге бир иш тапшырылган болсо, бир жерге башчы болгон болсоңуз, мына ушул жер сизге аманат. Эгерде аял заты отурган болсо, үй бүлөсүндө балдардын тарбиясы ага аманат. Күйөөсүнүн мал мүлкү ага аманат. Мына ушул аманатка сиз кандай бекем болуп атасыз? Ушул Курандагы аятка сиз аман кылып атасызбы? Мына ушул нерсеге эмес керек, тадаббур кылыш керек. Аяттын аягында Алла Таала дейт: алар намаздарын сакташат. Намаздарын хушу-кузу менен, рүкүндөрү менен, важиптери менен толук окушат, өз убагында окушат, тараптарын толук кылып окушат дейт. Мына ошол нерсени сиз аятка татбик кылышыңыз керек. Мына ушулар гана дейт. Кыямат күнүндө Фирдаус деген бейиштен орун алатын адамдар мына ушулар дейт. Мына ушул аят эскерген кезде сиз өзүңүздүн жашооңузга татбик кыла турган болсоңуз, сиздин иманыңыз дагы тереңдешип, Алла Тааладан дагы сизден болгон коркууңуз күчөйт, өзүңүзгө жакшы келишиңизге себеп болот. Андан кийин дагы илонун себептеринен бул өлүмдү көп эскериштик, ахирет күнүнүн оор күндөрүн көп эскериштик, кабыр азабын көп эскериштик, кабырдагы караңгылыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саид ибн Муаз өлгөн кезде Алла Таала аршы титирет дейт да. Өтө улуу сахаба болчу. Мына ушул сахабаны дагы Пайгамбар саллаллаху кабырга койгон кезде кабыр бир кысып алды дейт да. Кабырда бирөө аман эсен кала турган болгондо эле ушул Саид ибн Муаз аман эсен калмак деген да. Муну дагы кабыр бир кысып алды дейт. Эң урматтуу мусулман тууганым, сиз дагы ушул кабырдын кысуусун биринде эскериңиз, андан коркуңуз. Жана ошондой эле дагы сиз бул дүйнөдөн күнөөлөрүңүзгө тооба кылбай кетип калышыңыздан коркуңуз. Күнөөлөрүңүздөн тооба кылбай, намаз окубай, закатыңызды бербей, зынадан тыйылбай, проценттен акча жеп, арак ичип, сигарет ичип, чегип жүргөн кезиңизге өлүм келип кала турган болсо, сиздин абалыңыз кайсы даражада болот? Мына ушул нерсени эскерип, сиз өзүңүздү коркуңуз. Жана ошондой эле эгерде инсан намаз окуп жүргөн болсо, бекем болуп жүргөн болсо, ал өмүрүнүн аягында ушул туура жолдон тайып кетишинен коркуш керек. Алла Таала мени бекем боломун деп ушундан коркуп ыйлаш керек. Анткени Пайгамбар салам айтат: бир адам бейишке кирүүсүнө дейт, бир зыра калган кезде дейт, бир чыканак калган кезде дозокулук амалды жасап, дозокко кирип кетет дейт да. Ошон үчүн биз өмүрүбүздүн аягына маани бериш керек. Ар дайым ушул ибадатта бекем болуп, Алла Тааладан коркуп, ушул нерседе кетип калбайын деп биз коркуп бекем болуп жүрүшүбүз керек. Жана ошондой эле дагы
көзгө жаш көрүүнүн себептеринен бул күнөөлөрдү ташташтык, тообага шашыштык. Кандай күнөөлөрдүн түрлөрү болбосун, андан алыстап, тезирээк тооба кылыштык. Анткени инсандын тообосун кабыл болуучу убакыт токтой турган эки убакыт бар. Биринчиси күн батыштан чыккан кезде, экинчиси инсандын жаны алкыма келген кезде эмне кылат? Инсандын тообосу токтойт. Мына ушул келгенге чейин инсан эмне кылыш керек? Көп күнөөлөрүнөн тооба кылыш керек. Күнөөлөрдөн алысташ керек, ташташ керек. Мындан дагы башка жолдор аябай көп. Мына ушул нерсе менен бизди чектелебиз. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته